Акын басып келип кабанын кебетесине көз жүгүртүп, балам. Ушул жылдын 1-июнунда Бостери Баатырдын 400 жылдык мааракеси өткөнү турат. Буга байланыштуу илимий конференциялар, тарыхчы санжырачылардын жолугушуулары байма-бай өтүүдө. Айылдагы Аман Мамытов мектеп лицей окуучулары дагы буга өз даярдыктарын көрүп, Бостери Баатыр тууралуу жазылган китептеги окуялар боюнча театралдаштырылган көрсөтүүлөрүн даярдаган. Уюштуруучулардын айтымында ар бир эл өзгөчө өсүп келе жаткан жаңы буун өз тарыхын, тарых жараткан инсандарын жакшы билип, алардын ишмердигинен сабак алып, келечегине сиңирип алуусу керек. Бостери Баатыр атабыздын 400 жылдык мааракесин уюштуруу багытында биз ошол жалаң эле спорттук жана маданий иш-чаралар болбосун деп ошол мектептерди дагы ушул жерге ушул иш-чарага кошконго аракет кылганбыз. Ушул ишибизди баштаганда 3 мектеп менен сүйлөшүп, ошол кийинки муундарыбыз, жаш балдарыбыз Бостери ким экенин билиш үчүн ушул иш-чараны уюштурганбыз 3 мектепте. Хасан Жээнбаев, Аман Мамытов жана Атаев мектептеринде ушул балдардын арасында ушундай ачык сабактарды өтүп, мугалимдер болсо ошол Бостери Баатыр жөнүндө терең маалыматтарды балдарыбызга берип, анан ошол боюнча жакшы сочинение жазып, ошондой жакшы роликтерди жазып, мугалимдердин арасында дагы ушундай жакшы өткөргөн ачык сабактарга дагы өзүбүздүн белектерибизди даярдаганбыз. Кудайым буйрса аябай жакшы болуп келатат. Бүгүн биз Аман Мамытов атындагы мектеп гимназиясында иш-чараны көрдүк. Абдан жогорку деңгээлде балдарыбыз аябай жакшы өзлөрүнүн иш-чараларын көрсөттү. Чындыгы ушул жерге келип чоң рахат алдык. Балдарыбыз ошол Бостери Баатыр атабыз жөнүндө көп маалымат билди. Биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ойлоймун. Мугалимдердин жана мектеп окуучулар арасында тарыхты таанып билүү, ата-баба басып өткөн жолу, алардын эл ичинде айтылып калган өрнөктүү өмүрүн даңазалоо айыл аксакалдарынын жогорку баасына татыды. Бүгүнкү өткөн иш-чараны келип абдан мен канагаттандым. Себеби балдар аябай жакшы даярданган, мугалимдер аябай көрсөтмө берип, ар бир иш-чаранын бөлүкмчө боюнча ошол Бостери атанын 400 жылдыгындагы Бостери жөнүндө, ата жөнүндө айтылып, окуучуларга, бизге дагы, ардыгерлерге дагы, элге дагы, ошол жерде отурган элге дагы чоң түшүнүктүү берди. Эми бул иш-чараны даярдоодо мектеп жетекчиси ар бир мугалимге өзүнчө индивидуальный кылып бөлүп берген үчүн абдан сонун даярданган. Окуучулар абдан тилдери так, айтылган сөздү туура айтышып, өзүлөрүнө берилген тапшырманы жакшы аткарышты. Андан кийин экинчиси аягында ушул балдардын өздүк чыгармачылыгы, ар киминин өзүнүн билимине жараша көркөм окуу боюнча болсун, манас айтуу боюнча манасты дагы эскертип, хор кылып да айтып, өзлөрүнчө да айтып аябай терең өздөштүрүштү. Мектептин жетекчилери мындай айтканда абдан тырышкан, эмгекке окуучуларды тарткан жана биздин нарк насил деген таалим, тарбия жөнүндөгү азыркы коюлуп аткан мамлекеттин ушул талабына жооп бергендей кылып даярдап жакшынакай өтүштү. Эми 400 жылдык тою дагы, Бостеринин 400 жылдык тою дагы жакшы өтсө деп тилеймин. Элде журтта тынччылык болсун. Биз окшогон ардыгерлердин бактылуулугу ушу бизден өсүп чыккан балдар тартиптүү болуп, билимге, илимге, азыркы өзгөрүүлөрдүн баарын кабыл алган жакшы балдардан болсун. Бостери ата боюнча маалыматтар азыр да изилденүүдө. Андан тараган урпактар азыр Кыргызстандын 7 дубанында бар. Ал эми анын бир тууганы Энтеринин урпактары Өзбекстанда да бар. Алар менен азыр байланыш түзүлгөн. Тарыхчылар жана санжырачылар берген терең маалыматтарга таянып, Бостери атанын 400 жылдык мааракеси урпактары тарабынан белгиленген турат. Атабыздын даңазалап атагын мен ойлонуп асыл сөздөр жазамын. Канча кылым өтсө дагы арадан урпактары өсүп жатат атанын. Өз элимдин даңазалап атагын
толкундан асыл сөздөр жазамын. Боз теридей тирегі бар елімден, алтын бешік, боз терем деп атадым. Боз тери жерден сұлусу, байырдан дәлел тұрушу, сыймықтан аққары жаш, өз сөкен елдің тұқымы. Биздин атабыз Бостери экени калп эмес да. Анан Бостери өзү улуу жакшы адам болгон экен, учурунда деген кайраткер, балбан, баатыр киши болгон, өзүнүн урук журтунун баарын тегерек четинде алып жүргөн да. Анан элдин маанайы азыр кадимкидей 400 жыл деген ой эмес да, 4 кылым. Анан тиги ушунча бала чакасынын баарын көрүнгөн Кыргыз Республикасынын, Өзбек Республикасынын эл ичине таралган экен, баардыгы келебиз деп атышат азыр. Бүт баары чакырылды. Ысык көлдө 2-3 күнү катары менен майрам болот. Чолпон ата ат майданында. Бостери атанын 400 жылдык мааракесине арналган спорт оюндары болсо 28 майда башталат. Расмий бөлүгү 1 июнга белгиленүүдө. Эдел Мерисбек, 7 канал, Ысык көл облусу.